Өлкөнүн башкы маалымат каналы Түз эфирлерин Алатолаевдин кезектеги чыгарылышы менен улантат. Кызматта Канеке Бозгунова, амансыздарбы. 10 ноябрда Бишкек шаарындагы кичи аренада жаштар күнүнө карата кыялымдагы Кыргызстан аттуу форум өтөт. Форум жаштар уюмдарын, активисттерди жана ишкерлерди бириктирүүнү, жаштардын социалдык, экологиялык, маданий жана технологиялык демилгелерин көрсөтүүнү, жаштар менен мамлекеттик органдар ортосундагы диалогду өнүктүрүүнү көздөйт. Эске салсак, иш-чара октябрь айында Ысык Көл облусунун Каракол шаарында өткөн. Мына ушул форум тууралуу кенен маек куруу үчүн студиябызга Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы Жакшылык Бекназаров келди. Жакшылык мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Бул эми 23-жылдан бери өтүп аткан бир системага келип калган, коомчулукта козголуп калган жакшы демилге болуп атат десек болот. Маданият министрлиги тарабынан өткөрүлүп келүүдө. Адегенде сөзүбүздү ушул иш-чаранын максатынан баштасак деп атам. Негизи кандай максат менен уюштурулуп баштады эле? Быйыл 3-чү жолу өткөрүп атасыздар да, ошондо кандай натыйжалар болду буга чейинки иш-чаралардан? Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Сиздер менен эфирде көрүшүбүзгө абдан кубанычтабыз. Чынында эле сиз айтып өткөндөй, бул биринчи форум ошол 2023-жылы өткөрүлгөн. Ал кезде ошол Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги болчу. Ошол министрликтин демилгеси менен өткөн. Өзүңүздөр билгендей, 4 тармак камтылып атпайбы ошол кезде? Азыр 3 тармак болуп калды. Бул маданият, маалымат, жаштар саясаты. Башкача айтканда, бул 10 ноябрда жалпы эле Кыргызстанда өзүңүздөр билгендей, бизде 2,5 миллионго чейинки адам, 14 жаштан 35 чейин жаштар категориясына кирип, 2,5 миллион адам түзөт да. Башкача айтканда, ушул жаштар саясаты бөлүмү ушул 2,5 миллион адам менен, жаш менен түзмө-түз иш алып барып, алардын маселесин, алардын идеясын колдоп, көтөрмөлөп келишет да ар дайым. Анан кыялымда негизги кыймылдаткыч күч болуп саналат жаштар. Президент айткандай, өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви деп айтат эмеспи? Анан ошол сыяктуу эле бул кыялымда Кыргызстан форуму дагы ушундай креативдүү, өзгөчө, идеяга бай, өлкө үчүн иш кылып жүргөн жаштарды бириктирген бир аянтча болмок да. Ошол жерлерде ар кандай идеялар талкууланып, сунуштар берилип, президентке өздөрүнүн долбоорлорун айтып беришип, анан президент дагы биздин жаштар эмне кандай болуш керек, кандай болууну күтүп атат. Ошол боюнча жаштарга кайрылуусу жүрчү да. Мынакей 2023-жылы ушул форум өзгөчө дем берген, өзгөчө жаштар менен эң алгачкы президент Садыр Нуркожоевич президент болгондон кийинки эң алгачкы жаштар менен жолугушуусу болгон да. Анан ошондо ал жылдары кичинекей эле билимкана аренасында өткөн 2,5 миңге жакын жаштын катышуусунда. Анан жыйынтык абдан жакшы болгон, жакшы жыйынтыктар берген, бир топ демилгелер айтылып, ал демилгелер колдоого алынган да. Мисалы үчүн айта турган болсок, ишке ашкандар барбы? Мисалы үчүн бүгүн эле биз жетектеп жаткан Кыргызстан жаштар кыймылы дагы ошол жерде демилге катары көтөрүлүп, президент колдоп, өкмөттүн токтому чыгып, бүгүнкү күнү толук кандуу жаштар саясаты багытында министрликке колуна кол, демине дем болуп, жардам берип, иш алып барып келүүдө да. Андан сырткары бүгүнкү күндө баягы стартап долбоорлор жөнүндө көп сөз болуп атпайбы? Бул багытта мамлекеттик деңгээлдеги көп иш-чаралар бар. Ар кайсы мекемелер тарабынан уюштурулуп аткан ушул жаштар форумунда негизги натыйжа катары ишке ашкан иштер кайсылар деп айтсак болот? Андан сырткары ушул форумдун демилгеси менен эле ушул Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлиги жыл сайын ошол жаш уюмдарга, жаш идеясы бар инсандарга гранттык колдоолорду көрсөтө башташканда, мамлекеттик тапшырыктарды бере башташкан. Анын натыйжасында 500 миңден миллион сомго чейин ар кимдин, ар кандай уюмдардын идеясы боло турган болсо, ошолор колдоо катары беришкен да. Анын ичинде стартап болушу мүмкүн, коомдук долбоорлор болушу мүмкүн, же болбосо бир маданий багыттагы иш-чара деле болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн биз жаштар кыймы ачылгандан кийин эң эле алгачкы катыш тандаш шайла деген долбоорубузга ошол мамлекеттик тапшырык заказдан 1 миллион сом утуп алып, ошо менен ишке ашырганбыз да. Бул демилген аябай колдоп беришкен. Анан мынакей быйыл 2025-жылда кыялымда Кыргызстанда экинчиси өткөндө, жалпы республикалык масштабта алганда, бул дагы ошол өзгөчөлөнүп жада калса, жеке жаш адамдардын да өзүнүн инициативасы болсо, аларды колдоп 200 миң сомдон бир 10 проектке берген жатышат да. Андан сырткары мынакей апрель айларында ондон ашык уюмга дагы ушул 500 миңден миллион сомго чейин колдоо көрсөтүп, идеяларын, долбоорлорун колдоп берген да. Ошол нерселердин баары тең 2023-жылы кыялымда Кыргызстанда айтылган, анын баары бүгүн ишке ашып отурат. Демек, негизги максат жөн эле бир жыйналып, анан идеяларды айтып коюп тарап кетүү эмес да. Ар карайганда сөзсүз түрдө жыйынтык болот. Кийинки бул жолку форумда ошол жыйынтыктар айтылабы? Мындай отчет ретиндеби мүмкүн? Нелерге жетишилди, форум өз максатына жетип атабы деген нерселер?
Быйылкы жылдын форумдун өзгөчөлүгүндө дагы бир 10го жакын Кыргызстан масштабында иш жүргүзүп жүргөн уюмдар, ошондой эле инсандар өздөрүнүн презентацияларын кылышат да, эмне иштерди жүргүзүп атат, эмне көйгөйлөрдү аныкташты, ал көйгөйлөр кантип чечип атат, кандай бизде ийгиликтүү кейстер бар, ошол нерселердин баарын көрсөтүп беришет да. Андан сырткары азыр эми аны айтпай туралы президенттин алдында дагы сүйлөп чыга турган биздин 4-5 мекендешибиз болот, жаш мекендештерибиз. Алар дагы өздөрүнүн идеясы менен барат. Ооба, мамлекет башчынын катышуусу күтүлүп атат. Анан ошол жерде чыгып кайрылуусу сөзсүз түрдө болот президентке. Демек, баягы сыр катары сактап туралы деп атасыздар. Ооба, кайсы спикерлер экенин сыр катары көрсөтпөй туралы, ошол күнү мына чоң жаңылык катары чыксын деп атабыз. Абдан жакшы. Дагы кандай өзгөчөлүк менен өткөн турат бүгүнкү дем? Бул баягы бир иш баштаганда көч бара-бара түзүлөт дейт, жыл сайын өткөндө бир кемчиликтер, башка нерселер түздөлүп, оңдолуп, анан жаңы деңгээлге чыгып, иш чара негизи ошондой болот эмеспи? Бул нерседен биз жакшы жагын дагы издесек көрүп болот экен да. 2023 жыл өткөн форумда биз жаштарды чогулта турган аянтча таппай койгонбуз. Ошол аянтча таппай коюп, анан өзүңүздөр билгендей Билимкан аренада өткөн болчу да. Ал эми баягы чоң ангардын ичинде гана столдорду тизип келип өткөргөнгө туура келген да. Мына 2 жыл айланбай, ушул 10 ноябрда өтө турган форум кичи аренада, Бишкек шаарына салынган кичи аренада болуп атат да. Ошол жерде мурда 2,5 миң адам катышса, азыр бир 6 миңге чукул жаштын катышуусу күтүлүп атат. Толук кандуу жабылган, отура турган, акустика салынган сонун имаратта өткөн атат да. Бул 2 жылдан кийинки эле жыйынтык да, мындай карай келгендечи. 2 жыл мурун биз жаштар каяка чогулушту деп атканбыз. Эми мынакей ошол күнү чоң аренанын ачылышы болуп, ошол күнү жаштар чогулуп бир өзгөчө бир тарыхый окуя болгон атат да. Мындай жерден калганда жаштарга чогула турганда мүмкүнчүлүк түзүлө баштады да. Бул жерден деле ошол күнү аренанын ачылышы, жаштардын жыйыны болот. Бул дагы чоң бир жаңылык болгон турат да биздин баягы жаштар багытында иш жүргүзгөн инсандар үчүн. Буга чейин сиздер Каракол шаарында өткөрдүңүздөр, бул форумду ал жер кандай форматта өттү? Анан ошол эле маселелер азыр Бишкекте өтө турган форумда көтөрүлөбү же ал жак башкабы? Негизинен ушул кыялымда Кыргызстан ысык көл аттуу форум болуп өттү. Бул дагы форум ушул Кыргыз Республикасы Маданият, маамат, жаштар саясаты министринин колдоосу жана Кыргызстан жаштар кыймылынын баягы идеясы менен өткөрүлдү да, ошол аймактарда уюштуралды деп. Негизги эле мааниси ушул форум Бишкек шаарында өтүп атканда бул жалпы республикалык масштабты камтыйт да. Анан биз ар бир аймакка да кирип, аймактардын деңгээлинде уюштуруп келсек дегенбиз. Ошонун башталышы Ысык көлдө башталды. Мынакей октябрь айында белгиленип өттү, 20-октябрда. Анда ушул Ысык көлдүн ар бир айылынан делегаттар келип, ошол жерде талкуулашып, өзүнүн идеяларын айтып, андан сырткары Ысык көлдөн чыккан ийгиликтүү инсандар дагы өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп, Ысык көл жаштарын кайсы багытта өнүктүрсөк болот, эмне кылсак болот деген сыяктуу маселелер каралды да. Эмне үчүн аймактарда өткөрүү дагы маанилүү. Себеби дегенде жалпы республикалык деңгээлде жаштардын чогулуп айта турган сөздөрү бар. Бирок ошол эле учурда аймактардын ичинде да өздөрүнүн спецификасы бар да өзүнчө. Мисалы үчүн Ысык көлдө балким жаштар көбүрөөк туризмди каалайт. Туристтер көп келгендиктен, демек аларда Ысык көлдө чоңоюп аткан, өсүп аткан, билим алып аткан жаштарда аларда тил маселеси, конокторду жакшы тосуп алуу, сервистерди өнүктүрүү, ошого басым жасаш керек деген сыяктуу маселелер бар да. Мисалы үчүн нарында балким айыл чарба күчтүү, нарын менен чүйдө. Демек биз ошол жерде агро туризмди, агро багытындагы жаштарды колдоо идеяларын жүргүзүш керекпиз да. Башка айтканда, Кыргызстан боюнча эле баардыгы эле бир типтүү саясат жүрбөсө жаштар багытында, ар бир областын өзүнүн спецификасын караш керек деген маселелер каралган да. Мына ошол сыяктуу Ысык көлдөгү форум 2 бөлүктөн турду. Жалпы жонунан эртең менен ушул Ысык көл боюнча иш жүргүзүп келген эң алдыңкы 100 инсан чогулуп, алар ошол Ысык көл жаштардын өнүктүрүүнүн 2 жылдык жол картасын түзүп беришти, кайсыл багытта иштерди жүргүзүш керекпиз деп. Анан ошол 100 адам Ысык көл областындагы жаштар саясаты багытында кеңеш бере турган атайын координациялык топ түзүштү да. Мындай айтканда, алар ошол Ысык көл жаштардын өнүктүрүүнүн акылы болушат. Жаңы идеяларды берип турушат, мындай долбоор киргизели, мындай долбоор берели деп талкуулап турушат. Бул форматты биз областта биринчи жолу көрүп көрдүк. Эми ушунун аналогун эле 7 областтын баарына кыдырабыз. Буюрса кийинкиси мынакей Жалал-Абадтын Манас шаарында өтөт. Андан сырткары Ошто, Нарында, Ысык Чүйдө, Таласта өтөт да. Кийинки жылдарга чейин улана берет. Болгону бир аз күн жылышын күтүп атабыз. Себеби дегенде 4000-5000 жашты чогулта турган ареналар аймактарда азырынча жок. Бирок алдыңкы жылдары салынат деген ишеничтебиз. Ошон үчүн бизге күн жылыса чоң баягы спорт аянтчаларында 4000-5000 деген жаштарды чогултуп, бул ишибизди сөзсүз түрдө улантабыз. Жаштар дегенде бул форумдун катышуучулары негизинен кимдер? Ошол демилгелүү жаштар деле чогултуп атабызбы же башка
Бул жалпы форумга 14 жаштан баштап 35 жашка чейинки инсандар келет. Андан сырткары бардык эле каалоочулар. Ооба, жок, тандоо менен. Андан сырткары 35 жаштан өтүп кетсе дагы бирок жаштар саясаты багытында иш жүргүзүп жүргөн инсандар болсо алар конок катары чакырылат да жалпы жолдон. Ал эми бул жерге квотанын негизинде бөлүп беришти. Ар бир университеттерге квоталар бөлүндү, райондорго квоталар бөлүндү, шаарларга квоталар бөлүндү дагы. Анан бул мындай талап менен жөн эле жаштарды алып келе бербегиле. Ошол жерде изденип жүргөн, окуп жүргөн, талпынып жүргөн жаштарды чогулткыла. Бул 6000 адам ошондой бир өзгөчө иш кылып жүргөн, дем алып кете турган, бири-биринен таанышып кете турган иш чара болсун деп. Келип туруп эле бирөө сүйлөп коюп аны угуп эле кетип калыш эмес максат. А келгенде 6000 адам арасынан бири-бирине партнер тапсын, дос тапсын, жаңы өнөктөш тапсын, идеялаш тапсын, ошол жерде биригишсин деген максатта. Мындайча айтканда Кыргызстандагы жалпы жаштар багытында иштеп аткан адамдар бир аянтчада чогулат, бир кыялындагы Кыргызстанды кыялданат, ошого жараша иш аракет түзүп, максат кылышат. Кыялымдагы Кыргызстан деп мындай аталышы жакшы да, жаштарга. Эми сиздердин максат алдыга коюлган, баягы биз жогоруда айттык, жалпы максат эмне себептен бул форум уюштурулуп атат деген. А келечекте кандай нерсеге жетүүнү көздөп атасыздар ушул форум аркылуу, жаштарды бир анчага чогултуу аркылуу? Бүгүн эле ошол жыйында жаштардын кыялындагы Кыргызстан кандай? Бүгүн эле ошо Марат Төлөмүшевич ошо эртең менен жыйында айтып өттү. Бара-бара бул форматты дагы биз жакшырта беребиз деп. Башкача айтканда, ушул жыл сайын өткөндө кыялында Кыргызстан форуму чын эле жаштар кыялында Кыргызстанды кандай элестетет, ошонун өзүнчө бир өнүктүү концепцияларын, идеяларын алып келип турушат да. Ар бир идея, ар бир жаштын алып келген идеясы бул кыялында Кыргызстан. Ошол кыялында Кыргызстанга жетиш үчүн анын кылаткан салымы да. Анан кийинкилери мисалы үчүн айтып атат, быйыл масштабдуу түрдө 6000ге жакын адам айтып атса, эмки жылы мисалы үчүн 400 же 500 адамдын катышуусунда президент менен диалог форматында, суроо берүү, пикир алышуу форматында уюштурабыз да. Бул башка деңгээлге жетебиз деген. Ооба. Албетте бул деңгээлге чейин биздин жаштар даяр болуш керек. Кайталанбас суроолорду бере берип, анан жөнөкөй гана идеялар эмес, масштабдуу чын эле өзгөчө идеялар сунуштай ала тургандай болуш керек да. Бара-бара ошол форматка өтөбүз деп турабыз. Башка айтканда, ошол күнү президент менен жолугуп, кыялыбызды айтып, долбоорлорубузга колдоо алып, мындай чоң бир президент менен жаштардын ортосундагы мындай аянтча болуп берет деген ниетке чыгып атабыз да. Жакшы, муну президент колдоп атабы же азырынча айтып элекпи? Албетте колдогондугу үчүн жыл сайын форумубузга келип атат. Ушул форумга дагы келип. Жок, азыркы сиз айтып аткан формат. Бул сөздү азыр бизде ушул биздин зам министрибиз айтты. Ушул жаштар саясаты багытында министрдин орун басары. Анан ал уже айтса, демек колдоп атат. Колдоого алынат деген ишеним бар, Ишеним бар. Негизи биздеги мындай баягы бир кезде ушул жаштар министрлиги болгон, Кыргызстанда жаштар негизги ресурс болуп саналат да, жогоруда айтпадыкпы, кыймылдаткыч күч, 2 миллиондон ашык жаштар деп эсептелет биздин жарандардын. Бизде негизинен жалпысынан активдүүлүк кандай? Ушундай иш-чараларды мисалы сиздер демилгелеп, ошого катышкыла, келгиле өзүңөрдүн идеяңарды айткыла, баягы кыялыбыздагы Кыргызстанды куралы дагы ошого жетели деген бир максат болуп атат да, биргелик. Буга кандай мамиле кылып атат? Эми бизде жаштарга байланыштуу көп маселелер бар. Баягы көйгөй катары ала турган, миграцияга кетип калган биздин көпчүлүк жаштар, өзгөчө аймактарда жаштар баягы жумуш орундарынын жоктугунан турбайт дегендей, айыл жергелеринде кандай активдүүлүк? Негизи бизде активдүүлүк абдан жогору. Бирок бир чындыкты айтыш керек. Мисалы үчүн буга чейин ошол биздин жаңы бийлик келип, Садыр Нурматович президент болгон чейин жаштар саясатына көп көңүл бөлүнгөн эмес. 2010 жылдан кийин ошо жана жаштардын шарапаты менен эле министрлик түзүлүп калып, ал жерде бир канча бир миллион акча берсе да, ошол миллионду жаштар колдоно албай калышкан да. Колдоно албай калып, актаган эмес, ошол үчүн анын бюджетин кыскартып салышкан. Анан ишенсеңиз, бул 2020 жылдары болуш керек. Ошол кезде жаштар саясатына агенттик болчу, ал кезде бөлүнгөн акча бир 4 миллион 5 миллион сом болчу айлык баарын кошкондо. Мына акыркы жылдары жаштарга деп 50 миллионго жакын каражаттар бөлүнө баштады да. Ошонун эсебинен чоң долбоорлор, ошон үчүн госзаказдар кете баштады да. Анан жыл сайын бул өсө берет. Себеби биздин жаштарда мындай суроо талабыдан көп болуп атат да. Анан сиз айткандай, мурдакы көйгөйлөр бар болчу, жер-жерлерде жумушсуздук, чет өлкөгө чыгып кетүү. Мунун баары тең убагында жаштар саясатын жүрбөгөндүгү да. Мынакей азыр ошол жаштар саясаты жүрүп атат. Мисалы үчүн жаштар саясаты көп адам түшүнбөшү мүмкүн. Жөнөкөй гана мисалы үчүн мектеп окуучусуна барылган профориентациялык программалар жок турабы? Ал жерде сен 11-касып өтсөң,
кайсы кесиптер чыгып атат, кайсы кесиптердин келечеги бар, кайсы кесип жоголуп кетиши мүмкүн деген сыяктуу маселелер бар. Же болбосо ЖРТны жыл сайын бир 100 миңге жакын окуучу тапшыра турган болсо, 30% ЖРТ өтпөй калат да. Ошол 30% миграцияга кетип калат, чет элге кетсе. Алар менен иштешкен жок эч ким. Же болбосо ЖРТга даярдоо программаларын аймактарда киргизген жок. Анан жада калса аймактарда балким жаштарды өнүктүрө турган аянтчалар, окуп ала турган билим берүү курстары да уюштурган жок да. Ошонун баардыгын көйгөй экен билебиз. Ошол четинен чечүү иш аракеттери жүрүп атат да. Мынакей эгерде убагында ошол жаштар саясатында иш жүргөндө, концепция барбы ошол боюнча жалпы? Эгерде ошол убакта жаштар саясатында иш жүргөндө, анда мындай миграцияга чыккан жаштар болбогон эмес да. Өзүңүз көргөндөй акыркы жылдары миграция азая баштады. Чет өлкөдө жүргөн жаштар көбүрөөк Кыргызстанга келе баштады. Себеби бизде көп курулуш объектилери сала баштады, жаштар көп көңүл бөлүнө баштады. Бирок мындай көңүл бөлүнүү дагы көп уланыш керек да. Анан алдыда сиз айткандай, миграцияга кеткен жаштарыбыз, багыттан чыгып кеткен жаштарыбыз жок болот. Ошол нерсеге баратат буюрса. Негизинен жалпысынан ошо мамлекеттик саясат бүгүнкү күндө жаштар багытында туура эле баратат десек болот. Өзүнүн курсун алды, жаштар көңүл бөлүүнү баштады. Эми толук кандуу, бул эми башталышы да. Башталышы. Анан буюрса дагы бир мыктап жыл сайын мыкты деңгээлге чыга бере турган болсок, жаштар саясатында биз кошуна мамлекеттерден кем калбаган, алардын жада калса ашынып озуп кете турган деңгээлге чыгабыз. Бүгүнкү биздин баягы жаштардын мындай кыялы эмне? Эми өзгөчөмүн, деп айтып келе атабыз, баягы жүрүм турму, психологиясы башка деп айтабыз. Кандай жана кыялымда Кыргызстан дегендей биздин жаштар кандай Кыргызстанды элестетет? Максат эмне? Бир кезде биздин жаштар баягы саясий оюндардын куралы болгон, биздеги баягы тилекке каршы төңкөрүш деп айтабыз, революция деп айтып атабыз. Ошонун куралы болуп калган учурлар болгон, жаштарды мындай ар кандай агымдарга баягы тартып кетип аткан учурчу. Азыркы биздин жаштар кандай? Негизи сиз туура айттыңыз. Бул 90 жылдары 2010 жылга чейин баардык эле жаштар бандит болгусу келчү. Мисалы үчүн жанагы мектеп, университет ошол кезде мындай ОПГ күчөп, анан баардык эле бандит болгусу келе берчү да. 2010дон баштап 2020 жылдарга чейин байкасаңыз, көп жаштар саясатчы болгусу келчү. Сиз айткандай депутат болом деп, жаштар канаттары кирип иштечү да. Бирок 2020 жылда карантинден кийин бир көп нерсе өзгөрдү да. Жаштар жаратман болгусу келе башташты. Бирөө бизнес кылгысы келет, бирөө экологиялык проекттер көтөрөт, башка багыттар көтөрөт да. Анан Кыргызстан жаштарынын өзгөчөлүгү бизде креативдүүлүк абдан жогору, жана ар түрдүүбүз да. Кошуна башка мамлекеттер айтып берип койсо болот, бир типке салып. Булардын жаштары жалпы алганда мындай. Тигин жаштар мындай да айтып койсо болот. Бирок биздин жаштар айтып айтыш кыйын. Себеби жарым жаштар ишкерчилик менен кылып, бир чоң иштерди жүргүзүп атат. Бир карап турсаң, бир 25 жаштагы бир миллиондук долбоорду уюштуруп жүрөт да, бир жаш мекендешибиз мисалы үчүн. Андан сырткары бир жашта барсаң экологиялык проекттер көтөрүп жүрөт. Барып алып 3000ге жакын көчөттөрдү отургузуп, атасынын жаркын элесине арнап, же болбосо жердин балдары долбоорлор уюштуруп экологиялык проекттер көтөрүп жүрөт. Бирөө болсо кыздардын укугу деп жүрөт. Башкача айтканда биздин жаштардын ар түрдүүбүз, ынтымактуубуз, креативдүүбүз да. Сиз айткандай ар биринин ошого жараша өзүнүн кыялы бар. Бирөө кыялданат жапжашыл болгон Кыргызстанды экологиялык деңгээлде өнүккөн. Бир ишкерибиз кыялданат, ошо Кыргызстанда бир экономический хаб болуп, биз укмуш инвестициялар тартып келген өлкө болсок деп. Мисалы үчүн жөнөкөй гана өткөндө кыялымда Кыргызстан ысык көл форумунда Дилбаян жазуу конкурсуна утуп алган кызыбыз эмне деп кыялданат экен. Ошол жерде конкурс уюштурганбыз. Ал кыз айтып атат, мен коопсуз өлкөдө жашагым келет деп. Акыркы окуяларга көп таасир этип коюптур. Мисалы үчүн ошол жерде бир кыздарга мүмкүнчүлүк болгон, ошол кыздар коопсуз жашаса, бизге бирөө кол салат, бизди бирөө ала качып кетет, урдап кетет деген өлкөдө жашасак деп атат да. Көрдүңүзбү, бизде кандай ар түрдүүлүк да. Ар бирибиз өзүнүн маселебизге, жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө жараша өзүнүн кыялданган Кыргызстаныбыз бар да. Ошол идеялардын баары тең бириктирели деген бул аянтча да, буюрса. Ошон үчүн биздин кыялыбыз ар түрдүү, бирок жалпы жөн алганда мындай кереметтүү Кыргызстанды кыялданабыз да баарыбыз тең. Ошол жаштардын демилгелери, ошол эле мисалы коопсуздук маселесин айтып атпайбы, бир эле мисал да. Канчалык деңгээлде ошол мамлекеттик деңгээлде ошол идеялар, ошол демилгелер кабыл алынып, ошол мисалы ошол коопсуздук маселеси боюнча укук коргоо органдары ошол жаштардын айткан сөзүн канчалык деңгээлде угуп атат деп айтсак болот. Эми президент сөзсүз түрдө колдоп атат, жана андай стартаптарды экономика үчүн жана башка экология маселелери үчүн жаштарды чындыгында колдоп атат. Бул дагы жаштарга дем берип атат десек болот сөзсүз түрдө. Бирок ошол сунуштар жөн эле калып калбаш үчүн сөзсүз түрдө баягы мамлекеттик машинаны жүргүзүп аткан биздин органдар сөзсүз түрдө буга көңүл буруш керек да. Ооба. Сөзсүз түрдө. Себеби дегенде бизде
мисалы үчүн ошол күнү чыгып сүйлөй турганда деле мисалы үчүн немелер бар да, инклюзивдик биздин кайратман мекендештерибиз, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар, кайратмандар. Ошолордун деле өзүнүн көтөрө турган көйгөйлөрү бар, айта турган. Ошол эле сыяктуу сиз айткан коопсуздук маселелери бар. Булардын баары тең көңүл бөлүш керекпиз да. Биз жаштар саясатын стартаптарды, идеяларды колдогон деңгээлде өттү. Абдан жакшы колдоолор болду. Бирок ошол эле айтканда жана коопсуздук маселелеринде, ошол эле учурда социалдык маселелер бар. Социалдык маселелерде бул дагы көтөрүлүп, бул дагы көңүл бөлө турган багыт да. Эми бул багыттарга өзүнүн тийиштүү министрликтери бар, албетте. Мен ойлойм, балким ушул жерде идея катары баягы биздин жаштар чыгып бул маселени көтөрсө дагы сөзсүз президент реакция кылып, тийиштүү министрликтерге тийиштүү тапшырмаларын берет деген баягы ойдобуз да. Биз өзүбүздүн тармагыбызда Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, биз Кыргызстан жаштар кыймылы ошол жаштардын баягы оюн айта турган аянтчыларды түзүп бере атабыз. Колдон келген баягы саясатты жүргүзүп жардамын көрсөтүлүп атат. Анан эми ага жооптуу министрликтер дагы бул күнү өзгөчө келип, балким министр өзү келип угат, башка баягы коопсуздук боюнча министрлик келеби, социалдык өнүктүрүү министрлиги эле ал дагы келип угуп кетиш керек да. Негизи эле биздин оюбузда бул күнү баардык министрлер келип ошол жерди угуп, ана бул маселе мага тиешелүү экен, мен муну чечейин, мен бул маселе мага тиешелүү экен деп ошондой комплекстүү каралса абдан жакшы болот да. Маселен, курултай институту, ооба. Ошол жерге баардык маселелер айтылып атат, анын баардыгы тиешелүү министрликтер тарабынан, мекемелер тарабынан кабыл алынып атат. Жана 1 жыл бою ошол көзөмөлдөнүп атат ишке ашуусу. Сиздердин жаштар кыймылы дагы ошол форумдун негизинде демилгеленип, анан ошол ишке ашып атат дедиңиз. Негизги түзүлүү зарылдыгы эмнеде эле, эми форум эле уюштуруу эмес да. Ооба, биз деген айтпадыкпы, жана аймактарга да кыдырганда көп көйгөйдү байкаганбыз да, жаштарды өнүктүрө турган аянтча жок экен айыл аймактарында, шаарларда деле. Мисалы үчүн айта турган болсок, жаштарда мындай керек да, мисалы үчүн биз кийинки 21-кылымда чыга турган жаштарыбызда жөн гана кесиптик гана билим эмес, кесиптен сырткары мектепте, университетте үйрөтпөй турган жөндөмдөр керек да. Бул адамдар менен сүйлөшө алуу, критикалык ой жүгүртө алуу, командада иштей алуу, өз оюн энергин жеткирип берүү деген сыяктуу, креативдүү ой жүгүртүү деген сыяктуу нерселер бар да. Бирок анын баары тең мектептерде же университетте үйрөтүлбөйт. Анын баары тең ушундай коомдук уюмдарга катышуу менен, бир нерсе уюштуруп кере менен анда лидерлик сапаттар ачылат да. Анан ошондой аянтчалар бул аймактарда жок. Мектепте, аймактарда карап көрсөңүз, бир өзүңүздүн айылыңызга эле барып карап көрсөңүз болот. Ал жерде бир жаштар үчүн ыңгайлашкан заманбап китепкана жок. Же болбосо жаштар бир өнүгүп ача ойлой турган бир клубтар жок мисалы үчүн. Аларда бир гана мектеп парламенти менен гана чектелип калган да. Жаштар кыймылынын түзүлүү идеясы ушундай. Биз ар бир айылда, ар бир райондун борборлорунда ушундай жаштар кыймылынын өкүлчүлүктөрү ачылып, ошол жерде биз волонтерлуктарды эмне экенин, волонтерлук ыкчаарчылык эмне экенин ошону жайылтабыз. Аларга ар кандай лидерлик сапатта окутууларды, чечендигүүнү, дебат кылууну үйрөтүү сыяктуу лидерлик потенциалын көтөргөн аянтча түзүп беребиз деген максатта ачылганбыз да. Ачылганыбызга 1 жыл болуп калды. Мурдагы жылы өзүбүздүн отчеттик иш-чарабызда ушундай 16га жакын уюм менен келишим түзүлүп, алардын баасында ушул ачылганына 1 жыл болсо дагы аябай динамикалык түрдө жаштар арасында бат өнүккөн уюм болду деп көп адамдар айтышты да. Анан биздин экинчи максатыбыз, мына быйылкы экинчи жылы максатыбыз ар бир аймактарда өкүлчүлүк ачабыз дедик. Ошон үчүн кыялында Кыргызстан Ысык көл форуму уюштурулду. Эми ушул сыяктуу форумдар жети областын баарында уюшулуп чыгып, биз өкүлчүлүктөрүбүздү ачып, ар бир райондо, ар бир айылда ушундай жаштар кыймылынын мекемелери, аянтчалар болот. Ошол ниетте ачылганбыз. Айылдык деңгээлге чейин, айылдык деңгээлге чейин, жада калса айылдын ичинде мектептик деңгээлге чейин түшсөк деген максаттарыбыз бар. Буга зарылдык барбы бүгүнкү күндө? Албетте, айтпадыкпы, бул айылдарда аянтча жок деп. Бул ошондой аянтча болуп бериш керек да. Мисалы үчүн баардык жаштарга бирдей түзүлгөн. Мисалы үчүн биз тиги алыскы Баткендин чек арада чектешкен айылындагы күчтүү окуган, мисалы үчүн Абдувахап деген бир бала бар болсо, ал баланын кандай лидерлик сапаты бар деп, ал мектептен башталган лидерлик сапаты кийин Бишкекке келип, Бишкекте бир жогорку окуу жайда билим ала турган болсо, ошол университетте дагы кыймылдын филиалы болот да. Ошол жерге келип, өнүгүп, анан жада калса ушул биздин башкы Бишкек шаарына жайгашкан штабыбызга да келип, ошол бир өнүгүп кете турган аянтча болуп, ал кийин жумушка кирип, жада калса толук кандуу кадр болгонго чейинки кошуло турган процесс болуш керек деп ойлойбуз да. Аларга бир өнүгүп турган аянтча болуп бериш керек. Байланган. Биз эми өзүбүздүн казаныбызда эле кайнай бербешибиз керек. Негизи жаштар саясаты багытында башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары кандай? Тажрыйба алмашуу барбы? Башка өлкөлөрдө ушул жаштар саясатына көңүл бөлүү дагы абдан күчтүү деңгээлде жүрөт негизинен. Мынакей бизге жаштар кыймылы ачылбадыбы? Мисалы үчүн ушундай сыяктуу кыймылдар, мамлекеттин министрлик, агентстволору бар. Андан сырткары да ушундай президенттин астында өзүнүн командасы же болбосо ошол башка, мисалы үчүн Казакстанды карай турган болсок,
аларда ушул Аманат деген дагы өзүнүн бир чоң партиянын астындагы жаштар канаты бар, жаштар руху бар. Алар дагы бири-бири менен баягы конкуренцияга барып абдан бир сонун иштешет да. Жоксо кошуна Өзбекстандын мисалын алсак, алардыкы да абдан күчтүү, баягы күчтүү каржылоонун натыйжасында ишке ашып атат. Аларда дагы жада калса агенттиги түзүлүп, жаштар агенттиги түзүлүп, ар бир айылда жаштар саясаты багытын иш алып барган адиси бар. Толук кандуу айлык алып иштеген. Ушундай бар да. А бизде болсо министрликте Маданият маалымат жаштар саясаты министрлиги бириккен дагы, анан ушул жаштар саясаты бөлүмүндө 9-10га жакын адам иштейт. 2,5 миллион адам менен ушул 9-10га жакын адам иш алып барат. Адис иш алып барат. Эгерде биз жаштар саясатына биз каалаган нерсе ошол, келечекте ар бир айылда, ар бир райондун борборунда жаштар саясаты багытын иш алып барган адистиктер ачылса деп. Мурдагы жылы дагы ушул ар бир райондо ачылган жаштар саясаты багытында иш алып бара турган баягы эме ачылган да. Кадрдык жаңы кызмат ачылган, штаттар ачылган. Ал жерде иш алып барган күчтүү адистер жок болуп калган тилекке каршы. Ошон үчүн бир 20-25 адист бирок аймактарда иштейт. Бирок келечекте ушундай деңгээлге чыгыш керекпиз да. Жакшы. Эми бул демилгелерди дагы сөз түрдө мамлекет башчынын алдына көтөрүп, ушундай айтат болушуңуздар керек. Эми бул турган нерсе болуп атат да. Жакшылык мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ыраазычылык билдирем дагы бир ирет. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Алдыдагы форумду ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Чоң рахмат. Ийгилик сиздерге дагы. Сиздер түз эфирде Ала Толаевди көрдүңүздөр. Анда биз 10 ноябрда Бишкек шаарында өтө турган Кыялымдагы Кыргызстан аттуу жаштар форуму тууралуу сөз кылдык. Мейманда Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы Жакшылык Бекназаров болду. Мен сиздер менен коштошпойм, ийгиликтүү күн каалайм.